Assalomu alaykum Jamar. Qaradan o'tmay turingizlar, tosh urib o'tadi. Hozir biz kelib to'xtab qoldik. Mashinani kapotiga tegdi. Suratli mashinalar. Urib o'tadigan toshni qarada yetyapti bo'libdi. O'tmay. Gruppalarga jo'natib qo'yingizlar, mana davom mashinani urib o'tadi. Bilmay o'tib olib o'tadi odamlar. Bu mashinani ham urib turadi. Gruppalarga taratib qo'yingizlar. Уш Баткен Исвана жолунда уналарга таш ыргытылды. Баткен районунун Көкташ айылына жакын Экиташ аймагында Уш Баткен Исвана жолунда уналарга таш ыргытылды деп билдирди аймактык кабарчы. Окуя бүгүн 25 декабрда саат 19:00-20:00 чамасында катталып, таштар тажик тараптан ыргытылган. Анын кесепетинен 3-4 унаа жабыр тарткан. Учурда чегара кызматы жана укук коргоо органдары эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Орнотулган миномет, ыргытылган таш, атылган ок, кыргыз-тажик чегарасындагы абал айтылды. 25 декабрга карата кыргыз-тажик чегарасындагы абал салыштырмалуу турукту. Бул тууралуу УКМКнын чегара кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда болжол менен саат 14:30 чамасында Лейлик районундагы Сай аймагында Тажикстандын чегарачылары өздөрүнүн постунун аймагына миномет орнотушкан. Тажикстандын аймагында кыргыздардын Дамба жана Максат айылдарынын тушунда тажик аскер кызматкерлеринин топтолушу байкалган. Саат болжол менен 19:40 чамасында Уш Баткен Исвана унаа жолунун Көкташ айылынын Экиташ тилкесинде Тажикстан Республикасынын 3-4 жараны, Кыргыз Республикасынын жарандарынын 4кө жакын унаасына таш ыргытышкан. Кесепетинен унаалар ар кандай зыянга учураган. Кыргызстандын жарандары жабыркаган эмес. Окуя болгон жерге барган Кыргызстандын Көкташ чегара заставасынын башчысы асманга 3 жолу эскертүү иретинде ок чыгарган учурда Тажикстандын жарандары өз аймагына ары качып кетишкен. Экиташ аймагындагы окуядан кийин дароо Кыргызстан менен Тажикстандын чегара заставаларынын башчыларынын жолугушуусу болуп, алар кырдаалды турукташтыруу максатында кошумча чегара тозотторун чыгарышты. Тажик тарап окуяга тиешеси бар адамдарды издеп жатканын билдирди. Чырчатактын чыгышына жол бербөө максатында Баткен чегара отрядынын башчысы жана УКМКнын Баткен облусу боюнча башкармалыгынын башчысы жерине барган. Мамлекеттик чегаранын бул тилкесинде жайгаштырылган чегара бөлүктөрү күчөтүлгөн тейлөө режимине өткөрүлдү. Аталган аймактагы кырдаалды УКМКнын чегара кызматы көзөмөлдөйт. Булак Серепкежи.